Musulmandын musulmanга болгон акысы же болбосо ал-ухува фил ислам, исламдагы бир туугандык. Мусулман пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бизге калтырып кеткен мурас жолунда мусулман менен мусулмандын ортосунда мамиле кандай болуш керек? Ал улутуна, уруусуна, түндүктүгүнө, түштүктүгүнө карабастан бардыгыбыз ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах деген келменин астына бириккенде бири-бирибизге кандай мамиледе болушубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ислам жаңы башталып, жаңыдан дават ишин баштаган учурда алгачкы мусулмандардан болуп динди кабыл алып, динге кызмат кылган, ислам тарыхында аттын кашкасындай болуп белгилүү болгон бир канча сахабаларды билесиздер, пайгамбарга кызмат кылган. Ошолордун эң сап башындагы тарыхта алтын тамгалар менен жазылып калгандар арабтар эмес. Ислам дини Меккеде түшкөндүгүнө карабастан, арабтарга түшкөндүгүнө карабастан, пайгамбар араб, Кур'ан араб болгондугуна карабастан исламга кызмат кылгандар же болбосо пайгамбардын жанында сахаба болгондордун эң аттуу баштуулары булар. Азирети Билал биринчи азанчы. Бүгүн биздин коомчулук, биздин кыргызстандык мусулмандардагы бир канчалаган балдардын атын Билалдай азанчы болсун, пайгамбарга кызмат кылган, динге кызмат кылган деп Билал деген ат бизде аябай кеңири таралган. Андан тышкары пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир улуу сахабасы Салман аль-Фарси. Бул фарстардан болгон, бул дагы араб болгон эмес. Ал эми Билал бул Эфиопия, Хабашистандан келген кара негирлерден болгон биздин мусулман бир тууганыбыз. Мына ошол Салман Фарси күндөрдүн биринде пайгамбар менен олтурса, бүгүнкү күндөгү бизде дагы бөлүп жарууну каалагандар, тополон кылууну каалагандар, 2010-жылы өзбек кыргыз урушу болду, башкасы болду. Ушундай кырдаалдарда бузукулукту каалаган кээ бир адамдарга окшогон жүрөгүндө оорусу барлар пайгамбар доорунда да болгон. Мына ошол пайгамбар доорунда дагы пайгамбардын жанында Салман олтурса, арабтардын кээ бирлери мактанат, мен Хазрач урусунанмын, мен андамын, мен Курайштарданмын, мен Хашимилерденмин деп. Салманды басынтуу үчүн бул сырттан келген, алыстан келген чоочун деп туруп, "О Салман, анта мин айи кабила, Салман, сен кайсы уруудансың?" дейт. Салман уялып, унчукпастан мен араб эмесмин, мен чоочумун, мусафирмин, алыстан келгенмин, чет мамлекеттикмин деп айткандан уялып, басынып турса, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Салману минни ва ана мин Салман", Салман менден, мен Салманданмын деп Салман даражасын көтөрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ыймандуулардын бардыгы бир тууган дейт. Аллах таала кереметтүү Кур'анда "Иннамал муъминуна ихва", чындыгында мусулмандар, ыймандуулар бир тууган дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Ал-асабияту лейса минна", улутчулдук, уруучулдук бул мусулманга жарашпаган сыпат дейт. Улут урутка бөлгөн, урууга бөлгөн бул мусулманга жарашпаган сыпаттардан дейт. Ошондуктан дагы биздин динибиз бул улутчулдуктан, уруучулдуктан аябай катуу тосот. Өзгөчө урматтуу мусулман бир туугандар, биз бир мамлекетте жашагандан кийин улутубузга, уруубузга карабастан, улут урууну коя туруп, эң негизгиси биз пайгамбардан мурас алган ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах астына бириккен мусулман катары бардыгыбыз бири-бирибизге бирдей мамиле кылышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Ал-муслиму лил-муслим кал-буньян, яшудду ба'духу ба'да". Мусулман мусулманга бир тууган, имарат сыяктуу, жана имараттагы курулуш кирпич сыяктуу, яшудду ба'духу ба'да, бирин-бири толуктап турат деп пайгамбар манжаларын кирип көргөзөт. Башка бир хадисинде мусулмандар бир дене сыяктуу, эгер колуна тикен кирсе көзүнөн жаш чыгат дейт. Бүгүн биздеги коомдогу кээ бир проблемалар, көйгөйлөр, же болбосо кайра-кайра биздин чек арада чыгып аткан маселелердин бардыгы тилекке каршы Алланы тааныбагандын айынан, динди тааныбагандын айынан, пайгамбарды тааныбагандын айынан ушунун бардыгы бүгүнкү күндө бизде келип чыгып отурат. Ислам тарыхына назар сала турган болсок, граница деген түшүнүк, чек ара деген түшүнүк бул Дарул Харб ва Дарул Ислам. Капыр өлкөсү, мусулман өлкөсү деп бөлүнөт. Бизде эки эле граница болуш керек. Капырлардын мамлекети, мусулмандардын мамлекети деген. Өзбектердики, тажиктердики, кыргыздардыкы деген болбойт. Исламда Дарул Харб, Дарул Ислам эки эле граница бар. Капырлар тарап, мусулмандар тарап деген эле. Бирок бүгүн тилекке каршы мына ошол кээ бир себептерден улам, балким мына ошол биздин дини сабаттуулугубуздун, Кудайга болгон көз карашыбыздын төмөндүгүнөн улам, мекенди коргоо ыймандан, мекенди сүйүү ыймандан, башка деп мына ошол дин айткан устаздарыбыз, башкалар дагы балким ар ким өзүнүн көмөчүнө күл тартып отуруп бүгүн эки элди, үч элди бирине бири каршы коюп калдык.
Болбосам эң негизги нерсе бул менин мусулман бир тууганым деген түшүнүк биздин жүрөктөрдө орнош керек эле. Бүгүн биз динибизди билбегендин айынан бири-бирибизди кырып, бири-бирибизге ок атып, бири-бирибизге курал көтөргөн учурлар кездешип атат. Ал эми бири-бирине курал көтөргөндөр тууралуу кереметтүү Кур'ан бир канча аяттарда токтолот. Бул шариаттагы эң оор күнөөлөрдөн. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Ва мен яктул му'минан мутааммидан" Kimde-kim bir imandууду атайлап өлтүрсө, "Фажазауhu jahannam" Анын жазасы тозок, "Халидан фиха ва гадибаллаху алейхи ва ла'анаху ва а'адда лаху азабан азима" Kimde-kim bir imandууду атайлап өлтүрө турган болсо, анын жазасы тозок, жана ал тозокто түбөлүк калат. "Ва гадибаллах" Аллах ал адамга ачууланат, каргыш айтат. "Ва а'адда лаху азабан азима" Аллах Таала ага улуу азап даярдап койгон. Башка Маида сүресинин 32 аятында "Ва ман катала нафсан бигайри нафсин ав фасадин фил ард" Kimde-kim bir adamды жөндөн-жөн өлтүрө турган болсо, же жерде бузугулук таркатыш үчүн өлтүрө турган болсо, "Факааннама каталан наса жамиа" Ал бүтүндөй адамзатты өлтүргөнгө тете. "Ва ман ахяха факааннама ахян наса жамиа" Ал эми kimde-kim bir адамга жашоо бере турган болсо, ал бүтүндөй адамзатка жашоо бергенге барабар дейт. An Abdullah qala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem "Awwalu ma yuqda baynan nas yawmal qiyamah fid dima" Allah Taala erteң kıyamatта эң биринчи адамдардын эсеп кысабын таразага кое турган эң алгачкы нерсе бул кан маселеси дейт. Эң биринчи кыяматта карала турган иштер булар бири-бирин өлтүргөндөрдүн иш-чарасы каралат экен. Андан кийин башка маселелер каралат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Ла яхиллу даму муслимин яшхаду ан ла илаха иллаллах ва анни расулуллах" Аллах жалгыз мен анын пайгамбар экендигиме күбөлүк берген мусулмандын каны адал эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Qatlul mu'min a'zamu indallohi min zawali dunya" Bir la ilaha illallah деген ыймандуу адамды өлтүргөн дүйнөнүн барын талкалагандан дагы жаман дейт. Бүгүн границама кирип кетти, башка болду, суу талашып, жер талашып, коркпостон танка менен атып аткан, вертолет менен атып аткан бул мусулманга жарашпаган сыпат. Тентекке тоңоюлуп, терек бою секирбестен биз мусулман катары буга дуа менен, кечиримдүүлүк менен жооп беришибиз керек. Провокация калтырып, башка кылып, тополоң кылуу бул болбойт. Бирок ошол эле учурда кечирим дегенде карапайым элдерге, бирок мына ошол жооптуу адамдар, биздин күч структуралар, башкалар, алар ошол өздөрүнүн ошол уставы менен башкасы менен жообун берип, дипломатия жолу менен чечиш керек. Согуш өз аты менен согуш. Жеңсең да, жеңилсең да анын согуш деген аты бар. Согушта жеңилди болбойт. Согуштун эң оңой жолу, жакшы жолу бул. Бүгүн биз адамбыз, акылдуубуз, өзгөчө эки мусулман элбиз. Диалог жолу менен барышыбыз керек. Мына ушул эң маселедин чыгуунун жолу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Bir мусулманды өлтүргөн дүйнөнү талкалагандан дагы батар" дейт. Абу Саид аль-Худри, Абу Хурайра yazkurana an Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Abu Said al-Hudri менен Абу Хурайра айтат: "Пайгамбардын мындай деген укканбыз" дейт. "Лау анна ахлас самай ва ахлал ард" Асмандагылардын бардыгы, жети кабат жердегинин бардыгы иштараку фи дами му'мин, эгер бир ыймандуунун канында шериктеш болуп калса дейт. Кеттик паланчаны өлтүрөбүз деп асман жердегинин бардыгы бириге турган болсо, жараткан Аллах Таала лакаббахумуллаху финнар, ошонун бардыгын жети кабат асман, жети кабат жердегинин барын тозокко тыгат, бир ыймандууду өлтүрүш үчүн бириkkендик үчүн дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Сибабун фусук, мусулманды сөгүү бул фасыктык, ва киталуху куфр. Ага курал көтөрүү, мушташам дегендик бул ыймандан чыгарып адамды капыр кылат дейт. Тилекке каршы бир жолу болгон жок, эки жолу болгон жок. Өзгөчө мондай бир өнүккөн заманда, ааламдашуу доорунда жетекчилер бир телефондон сүйлөшүп койсо болот, видеовузуктан сүйлөшүп койсо болот. Ушундай бир заманда кайра бул чымчык аткандай бог атып атканыбыз, башка кылып атканыбыз бул жеткен динсиздик, жеткен маданиятсыздык. Бул мына ошол биздин динибизден алыс калгандыгыбыз. Эгер биз Кудайды таанысак, динибизди таанысак, мусулманга тиш кайрабаш керек эле. Ал-касасу минал хак, өч алуу бул чындыктан. Эртең кыяматта мүйүздүү эчкиден мүйүзү жок калечкинин өчүн алып берет Аллах Таала.
Bunun mүйізі жоқ болғандығы үшін сен сүстің деп. Ал эми адамдын акысы бул кечирилбей турган нерселерден ошондуктан ушул нерселерге өзгөчө бир аяр мамиле жасаган болсок эң сонун болот эле. Азирети Умар имамчылыкка чыкканда келип 14кө жакын жерине жарып кылыч сайып өлтүрдү. Азирети Умарга таап келип сүт куйду эле, шифа дары. 14 тешиктен сүт чыгып кетти. Азыр биягын жапса биягынан чыгып кетет. Азирети Умар өлүмүн билип калып, мени өлтүргөн, мени жарадаркан ким деди. Издеп барып башка кылып, паланчанын кулу капыр экен, динсиз экен дедиле. Алхамдулилла деди Азирети Умар. 14 жерине бычак сайган адамды мусулман эмес экендигин угуп сүйүнөт. Неге мындай дейсиң десе, Кудайыма шүгүр, эртең кыяматта өзүмө окшогон ла илаха иллалла деп мешитке чогуу келип жүргөн бирөө менен жакалашпайт экенмин дейт. Кудайыма шүгүр, өлтүрсө дагы мени динсиз өлтүрүптүр. Өзүмдүн чогуу мешитке келип жүргөн бирөөм сатып кетпептир, атып кетпептир, өлтүрүп кетпептир дейт. Кудай сактасын, эртең мусулман бир туугандар менен кыяматта жакалашкандан, араздашкандан.